саламатсыздарбы достор. Бул видео сабактарда биз ушул таблицалык процессордо формулалар менен иштегенди үйрөнөбүз. Негизи таблицалык процессор ушул сандык маалыматтардын ар кандай аракеттер, сандык маалыматтар менен ар кандай аракеттер жасоо үчүн жана аларды эсептөөлөр жүргүзүү үчүн колдонулат. Ошондуктан ал жерде формулалар эң маанилүү орунду ээлейт экен. Эми мынакей жөнөкөй бир формулалар менен иштегенди карап көрөлү. Мисалы, бизге А жагы жана Б жагы берилсе, анын аянтын тапкыла деген маселе берилсин. Мына мисалы тик бурчтук берилген бизге момундай болгон А жана Б жагы менен. Анын аянтын табыш үчүн А менен Б'ны көбөйтүшүбүз керек. Мисалы А жагы берилген бир канча тик бурчтуктун мисалы 5 сантиметр, 6 сантиметр, 9 сантиметр, 12 сантиметр деп коелу. Ал эми Б жагы дагы берилген деп коелу. Мисалы 4, 2, 15 жана 65 деп коелу. Мынакей. Эми биз ушунун аянтын табышыбыз керек. Негизи таблицалык процессордо формуланы жазыш үчүн сөзсүз түрдө барабар белгиси менен баштайт экенбиз. Башкача айтканда, барабар дейбиз дагы, анан кийин формуланы жазышыбыз керек. Формуланы жазганда мына S барабар AB деп турбайт. Демек, A'нын мааниси турган, башкача айтканда, А жагынын сандык мааниси кайсыл ячейкада турат. Ошол ячейканын адресин жосо дарегин киргизебиз. Биздики А2 деп турат, биринчи маанибиз. Анда А2 деп жазып киргизебиз. Же болбосо мынакей. Же болбосо ушинтип жазып киргизсек болот, же мынакей көбөйтүү деп туруп, ошол ячейкага курсорду бассак эле ал автоматтык түрдө жазылып калат экен. Болду. Enter'ди бассак, мынакей бизде ошол аянтын, ошол тик бурчтун аянтын эсептеп берип койду. А2 көбөйтүлгөн B2. Ал эми кийинкисин эсептеш үчүн ушундай эле жол менен барабар A3 көбөйтүлгөн, мына бул жерге көбөйтүүнү жазам, B3. Дагы Enter'ди басам. Мынакей ушундай жол менен ар бир ячейканы өзүнчө киргизип чыксаңар болот. Же болбосо дагы бир автотолтуруу ыкмасын колдонуп, ушул формуланы эле төмөн көстөгө көчүрүп койсоңор болот. Анын үчүн эмне кылабыз? Мынакей ошол формула жайгашкан ячейкени бөлүп алабыз. Мынакей ал формула жайгашканы бул формулалар сапчасынан көрүп алсак болот. Бөлүп алып туруп, анан кийин курсорду ал ячейканын бурчуна алып келсек, мынакей плюс белгисин алып калганда, кармайбыз дагы төмөн көстөй тартабыз. Мынакей биздин кийинки сапчаларыбызга, жосо кийинки ячейкаларыбызга формула автоматтык түрдө көчүрүлүп калды. Аны көрүш үчүн мынакей кийинкисин бассак, А4 көбөйтүлгөн B4, А5 көбөйтүлгөн B5. Мына ушундай жол менен канча бул жакта берилген маанилер болсо, ошончого чейин ушинтип көчүрүп койсок болот экен. Бул биз мамыча боюнча көчүрүп атабыз формуланы, ушундай жол менен эле сапча боюнча көчүрсөңөр болот. Аны үчүн кандай кылабыз? Эгерде мына бул жерден көчүрүп көрөлү ушул эле формуланы. Эгерде кармап D2ге тартат турган болсок, башкача айтканда кийинки ячейкага, анда 80 деген. Бул 80 каяктан чыкты? Бул 80, демек B2-ни S2-ге көбөйткөндө чыкты. Башкача айтканда мына бул ячейкабызды, B2 ячейкабызды S2 ячейкасына көбөйтүп атат. Мына ошол эле формула көчүрүлүп атат. Болгону бул жакта сапча боюнча көчүргөндүктөн, демек аянт менен B жагын көбөйтүп койду. Мына балдар, демек ушундай жол менен формулаларды жазып, каалагандай эсептерди чыгарсак болот экен. Эми кийинки сабактарда мындан кыйыныраак, татаалыраак эсептерди чыгарып, ошондой мисалдар менен карап көрөбүз. Анда эмесе бул сабак ушуну менен аяктады. Сабагыбызды андан ары уланталы. Эми жогорку формулага караганда кыйыныраак, андан татаалыраак формулалар менен иштөөнү карап көрөлү. Мисалы бизге мындай формула берилсин. Башкача айтканда y барабар x квадрат плюс 2x деген функциянын эгерде x'тин маанилери белгилүү болсо, y'тин маанилерин тапкыла деген маселе берилсин. Аны кантип табабыз? Негизи эле бул таблицалык процессордо квадрат, көбөйтүү деген кантип жазылат? Аны мен ушул видео сабактардын кошумча материалда белгилер деген, башкача айтканда Excel таблицалык процессорунда математикалык амалдар деген өзүнчө Word документте көрсөтүп койдум. Мына көбөйтүү деген shift плюс 8 деп бассаңар көбөйтүү белгиси келип чыгат. Мисалы A көбөйтүлгөн B, мында Excel'да A көбөйтүлгөн B деп жазылат. Бөлүү слэш, мисалы A бөлүнгөн B деген формула A бөлүнгөн B түрүндө жазылат. Даража, бул shift плюс 6-ны бассаңар ушундай белги келип чыгат. Мисалы x квадрат x куб деген даражаларды бериш үчүн
x анан белги 2 квадрат болсо, x белги 3 куб болсо, же болсо 5-нчи даража болсо 5 жана башка деп жазып кете беребиз. Эгерде тамыр асты болсо, анда корень x деп жазылат. Башкача айтканда, мына мисалы тамыр астында x'ти деген формула берилсе, анда корень x. Башкача айтканда, бул жерде x'тин ордуна биз ошол ячейканын дарегин беришибиз керек. Мынакей эми ушул формула боюнча иштеп көрөлү. Мисалы x'тин маанилери бизге белгилүү деп коелу. 5, 7, 8, 3, 2 деп коелу. 2, 3. Эми бул жерге биз бул формуланы киргизишибиз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Демек x белгилүү болот. Ошол x'тин мааниси турган даректен башташыбыз керек. Ал үчүн формуланы киргизүү үчүн албетте биз сөзсүз түрдө биринчи барабар белгисин коебуз. Анан мынакей ушул x'тин сандык мааниси турган даректи басабыз. Бул канча экен? A11. Мынакей A11 өзү эле жазылды. Эми квадрат деп атат. А квадратты биз shift алтыны бассак, мына мындай белги келип чыгат дагы. Квадрат кылыш үчүн 2 дейбиз. Плюс 2 көбөйтүлгөн x. Демек 2 көбөйтүү дейм дагы x деп жазбайм. Ал мен дагы эле кайрадан x'тин мааниси турган даректи жазам. Демек A11. Болду. Enter'ды басабыз. Демек бул формулабыз мынакей. Өзүңөр көрүп тургандай, биз бул формуланы Excel'да кантип жаздык. Башкача айтканда, ушул x'тин мааниси турган ячейканы биз x деп белгилеп алабыз да, ошол ячейканын дарегин жазып, анан ошол боюнча формуланы кадимкидей жазып берет экенбиз. Эми ушул формуланы төмөнгөсү тартып койсок, башка ячейкаларга дагы көчүрүлүп калат экен мынакей. Муну бассак A13, A14, A15 жана башка. Мына достор, ушундай жол менен эле биз каалагандай татаалдыкта формуланы жаза алат экенбиз. Эми мындан да татаал формуланы карап көрөлү. Мисалы с барабар a квадрат бөлүнгөн b куб минус k минус 2 ошонун ичинде квадрат. Бул жерде мисалы бизге a, b, k белгилүү болсо, s'ны табуучу маселени эсептегиле десе, анда кандай кылабыз? Анын үчүн мисалы жазабыз бул жака a, b жана k. Булар белгилүү. Биз табышыбыз керек s'ны. Берген мисалы маанилерин берип коелу өзүбүз. Каалагандай маанилерди. Эми белгилүү болот турган болсо, эгерде бул маанилер, анда ошол маанилерди берет экенбиз, Мынакей. Каалагандай маанилерди бердик. Эми бул жерге биз формуланы жазышыбыз керек. Мынакей бул формуланы жазышыбыз керек. Аны кантип жазабыз? Демек барабар белгиси менен баштайбыз. a квадрат бөлүнгөн b куб деп атат. A'быздын ордунда биздин маанибиз, сандык маанибиз кайсыл ячейкада турат? Демек A19. Демек мен бул ушул ячейканы басам. A19 квадрат деп атат. Демек shift 6 2 бөлүнгөн, бөлүү биздики слэш болчу. B3 деп атат. B-ның мааниси кайсыл ячейкада турат? B19, Демек муну басам. Куб деп атат. Демек shift 6 деген белгини басып, анан 3 деп коем. Минус. Эми бул жерде мынакей, бул жерден дагы карашыңар керек. Минусту алуу белгисин коердон мурун мен бул экөөнүн кашак алып алам. Эмне үчүн? Анткени эгерде мен бул жерден автомат түрдө баштап кете турган болсом, минус деп, анда бул k минус 2 деген бөлүү менен эле тийишип болуп калат. Башкача айтканда b куб минус k минус 2 деп кетмек. Ошондуктан бул бөлчөктөн кемитилип аткандыгын көрсөтүш үчүн мен ушул эки жагына тең кашаны коет экенмин. Эми минус дейм дагы, кашаны ачам. K'нын мааниси кайсы жерде турат? S 19-да турат. Демек ушуну басам. Минус 2 кашаны жабам дагы, shift 6-ны басып, анан 2 квадрат деген түшүндүрөт бул. Enter'ды басам. Мынакей биздин формулабыз түзүлдү. Бул формуланы да мен кармап туруп төмөнгөстөгө көчүрүп коем. Мына достор, ушундай жолдор менен силер каалагандай формулаларды оңой эле түзүп алат экенсиңер. Болгону ушул маанилердин ордунда, демек ошол маанилер турган сандык маанилери кайсыл ячейкада турат, ошол ячейкалардын даректерин гана коюшуңар керек. Мынакей формуладан көрүп турганда A19, B19, C19 дегендей ячейканын даректери менен гана иштейт экенбиз формуланы түзүүдө.
Ушуну менен балдар, достор, биздин бул сабагыбыз аягына келди. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла. Бул сабакта болсо, достор, биз силер менен ушул берилген берилиштер боюнча же берилген сандарды боюнча даяр чечилиштерди колдонсок болот. Аларды кандайча колдонсок болот? Мисалы, берилген диапазондогу сандардын суммасын табыш үчүн же берилген диапазондогу сандардын максимум майнисин табыш үчүн же минимум майнисин табыш үчүн биз даяр колдонуштарды колдонсок болот экен. Алар кандайча? Мисалы, ушул диапазонду бөлүп алып, редактирование деген панелден биз сумманын белгиси турган менюну басып, бул жерден мисалы мынакей сумма, средний, орточо майниси, максимум, минимум деген турат. Эгерде сумма дегенди баса турган болсок, мынакей биздин бөлүнүп алынган диапазондон ошол диапазондогу сандардын жалпы суммасын чыгарып берет экен автоматтык түрдө. Мынакей бул жерде формулада көрүнүп турат: сум B8ден B12ге чейин. Башкача айтканда, B8ден мынакей B8ден B12ге чейинки ячейкада турган сандардын суммасын чыгарып берип атат. Андан башка ошол эле диапазонду бөлүп алып, биз орточо майнисин тапсак болот. Мынакей. Анын орточо майнисин кандайча чыгарып берет? Среднее значение деген даяр функция бар. Бул жакта формула среднее значение. Ср значит деп жазылат дагы. Анан B8, B12 десек, ушул B8, B12 диапазондагы сандарды кошуп, жана ошончо бөлүп, анын орточо майнисин чыгарып берди. Ошондой эле берден максимум санды тапсак болот, мына 80. Башкача айтканда, ушул диапазондогу эң чоң сан бул 80 болуп эсептелет. Жана минимум майнисин тапсак болот, мына 8. Кыскасы, ушундай жол менен биз даяр чечилиштердин жардамы менен биз ушул суммасын же максималдык, минималдык маанилерин табып алсак болот экен берилген диапазондогу сандардын. Ушуну менен биздин бул сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла. Бул сабакта болсо, достор, бул таблицалык процессордун мындан башка дагы кеңири колдонулган формулалар панелдери менен тааныштырып кетким келип турат. Бул панель башкы менюдан, формула деген менюсунан келип чыгат экен. Мына бул жерде библиотека функции деген бар, библиотека функции. Мында ушул таблицалык процессордо колдонулган бардык функциялардын тизмеги камтылган. Мына биз жогорку видео сабактарда колдонуп кеткен автосумма, число максимум, минимум жана башкалар. Мындан башка недавно использовать, башкача айтканда, бир аз мурун колдонулган функциялардын тизмелери турат бул жерде. Финансылык функциялар. Эми мунун баарысын кеңири өзүңүздөр таанышып колдонсоңуздар болот. Ал үчүн справка, башкача айтканда, таблицалык процессордун жардам системасын колдонсоңуздар болот. Мындан башка логикалык функциялар да кеңири колдонулат. Мынакей эгерде ката болсо, жана, же, истина деген бул чындык, ложь, калп, эмес жана башка. Мындан башка функциялар, текстик функциялар дагы бар, колдонулат, кеңири колдонулат. Ошондой эле дата жана убакыттык функциялар кеңири колдонулат. Мындан башка мынакей адрес, гиперссылка, области жана башка көптөгөн дагы функциялар. Бул болсо тригонометриялык функциялар да кеңири колдонулат. Мындан башка дагы статикалык, инженердик, аналитикалык жана проверка свойств и значений, башкача айтканда, маанилердин же касиеттерди текшерүү функциялары. Мына ушуга окшогон функциялардын кеңири областын камтыйт экен бул таблицалык процессордо. Алардын баарын бул сабакта, бул курста карабайбыз. Анткени бул курс таанышуу гана курс болгондуктан бул кеңири функцияларды карабайбыз. Аларды өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот, же болбосо бул кийинки атайын курстарда ушул функцияларды иштөө менен карап кетербиз. Ушуну менен формулаларга арналган видео курсубуз аягына чыкты. Кийинки видео курсубуз бул диаграмма түзүү боюнча болмокчу. Анда эмесе ошол сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.